студенттердин арасынан жакшы окуган, абдан тың студенттер да болгон. Ушулардын арасында Букуев Медет Томошевичти айтып кетсем болот. Бул бардык жагынан келишкен жигит, өзү окуусу жакшы болуп, спортто абдан тың күчтүү спортчу болгон. Атабыз биздин бала кезибизден бир ушул азыркыга чейин эстей албайм, бизге бир колу тийип, бизди сабап же болбосо өзүнүн жинин бизден чыгарган күнү азыркыга чейин эсимде жок. Апабыздын дагы, атабыздын дагы болгон бизге бир сөзү, бир көз карашы жетиштүү болчу да. Мына кандидаттык даражага жеттик. Анын баардыгы ушу Медет Томошевичтин аркасы менен. Бул адам баягы эски замандын адамы болуп эсептелгенден кийин баарына баягы өзү умтулуп, баардык иштерге киришип, анан кийин ошол киришкен ишлерине бизди да аралаштырганга аракет кылып жүргөндүктөн биз мына ушундай бир даражага жеттик деген ойдомун да. Сен эчтекени билбейсиң эле дей берет магачы. Сен деген эчтекени көргөн жоксуң депчи. Сен анда кичинекей болчусуң деп коет алчы. Хотя экөөбүз тең болсок делечи. Часто все разрешает, редко, очень редко запрещает, в отличие от наших родителей. Родители всегда сразу принимают очень жесткие меры, а дедушка всегда старается объяснять спокойно, и мы чаще прислушиваемся и спокойно все воспринимаем. Ошо Медет Томошевич аркылуу ошо тренерден, главный тренер Нуртазин Жетибаев деген болгон, ошого жардамчы болуп, мен дагы ошо Вьетнамга барып, Кыргызстан ушу 3-чү орунду алган. Ошо чоң бир жетишкенчиликтин бири болуп калды. Я на самом деле горжусь своим дедушкой, что он первым все-таки из всех кыргызстанцев додумался и смог основать мини-футбол. И из-за этого я очень им горжусь. Futbol çini menen mактанычы жок. Бул мен үчүн жашоо, бул мен үчүн өмүр, бул мен үчүн азык, бул мен үчүн кубат. Ал жүргөн жер шаңга бөлүнөт, бирок турмуш ага оомат менен бирге сыноо, бакыт менен бирге айрылуу, кубаныч менен бирге түйшүктүү күндөрдү тартуулады. Ушундай машакаттуу жана кыйын күндөр болгонуна карабай, кичи футболду өнүктүрүүдө туруктуулук менен талбай эмгектенди. Билимге, спортко берилген каарманыбыз профессор Медетбек Букуев Кыргызстанга спорттун жаңы түрүн киргизген. Günden günge, degende biz bir жаңы кичи футбол bir мындан 15 жыл мурун кадимкидей санап берген болсок, азыр эч ким муну санай албайт. Анткени эки азыр жакшы колунда бар бизнесмен деле чогулуп эле аянтагырлык куруп атат. Жанагы жазындагы жамгырдай элечи жайнап көбөйүп атат азыр. Абдан көп, абдан көп. Коомдук саясий ишмер, Кыргызстандагы кичи футболдун атасы аталган мыкты тарбиячы, аалым Медетбек Букуев алдыңкы деген атак даңктын баарын энчилеген. Бул анын бала кезинен футболго берилгендигинин далили. Дүйнөлүк мелдештерде алган сыйлык кубоктору топтолгон бул текче анын үй ичиндеги бөлмөлөрдөн эң сүйүктүүсү. Кичине өзүбүздүн эле үй бүлөчүн деп түзүлгөн музей, бирок биздин тааныштарыбыз, жора жолдошторубуз же болбосо бизге саналаштар келип калганда кадимкидей суктанышат, жакшы бир жакшы музей куруп коюп турушсуздар депчи. Адам суктанарлык деп ошол музейдеги экспонаттар же болбосо музейде толуктап турган буюмдар бул биздин менин, уулдарымдын, неберелеримдин эмгектери менен жаралган музейдин көрсөтмөлөрү. Бизге көзгө мындай толумдуурактары, эл оозуна айтылып жүрө тургандары, жанагы кубок жөнүндө айттык. Андан кийин
Нурдин Улубалабыздын эл аралык Азия футбол конфедерациясынын жыл жыйынтыгында жыл сайын аларда мыкты футболист, мыкты калыс, мыкты машыктыргыч деп бардык Азия өлкөлөрү чөлкөмүндөгү футбол сүйүүчүлөрдү аныктап турушат. Ошондо 2014-жылдын жыйынтыгы менен биздин уулубуз Азияны дагы мыкты калыс деп мини футболдогу табылган. Малайзияда 16 февралда Малайзияга чакырылып, Куала-Лумпурда ошондо салтанаттуу аземде тапшырылган. Бул үйдө Медетбек агай айна жеңебиз менен 40 жылдан ашык бирге түтүн булатып, эл кызматына жараган үлгүлүү 2 ул тарбиялап, азыр калкынан алкыш алып отурган чагы. Бирок мындай бакытка жетүү оңой болгон жок. Атасынан эрте ажыраган Медетбек агай бала кезинен турмуштун ур токмогуна кабылып, кыйналган күндөрү көп болду. Медетбек Букуев 1956 жылдын 22 майында Чүй облусунун Кегети совхозунун Чапаев айылында төрөлгөн. Жетимчиликтин, жокчулуктун заарын абдан тартып өстүм. Анткени бир үйдө эки-бир тууган экенбиз. Менден улуу агам 2 жаш улуу агам бар. Биздин атабыз мен 2 жашымда каза болуп калган экен. Жүрөк оорусунан 29 жашында. Анан кийин турмуштун оорчулугунан мектеп, жетимдер мектеп интернатында тарбияланып өстүк. Жетимдер мектеп интернатында окудук. Анан ошол мектеп интернаттагы өз алдынчалыкка мектеп интернатта жаш кезинен, бала кезден үйрөтөт экен. Ошол интернаттагы билим, интернаттагы тарбия, интернаттагы көздөгөн максат, ошол спорттун ичинде футбол дегенибиз, ошонун баардыгы келип кошулуп келип, бүгүнкү күнгө ушул натыйжаны берип атат деп ойлойм. Ошол кезде эле Медетбек Букуевдин кыргыз спортуна жаңылык киргизерине шек жок эле. Өжөр мүнөзү турмуштагы боло турчу сыноолорго сынбады. Тескерисинче такшалгандан такшалып, кайрадан курчуй берди. Бала чактан, кичинекей бала чактан баштап көксөп, дегдеп, анан ушул окуу жайдын студенти болуп калсам деген ойдун баары кийин аткарылып, Кудайдын буйругу менен, өзүбүздүн аракетибиз менен 1977 жылы армиядан келип ушул жерде даярдоо факультети бар экен, даярдоо факультетине тапшырып, анан 78 жылы ушул окуу жайдын студенти болуп, 1982 жылы ушул окуу жайды ийгиликтүү кызыл диплом дейт, ушул кызыл диплом менен бүтүп, андан кийин ушул жерде лаборанттан баштап окутуучулук, кафедранын жетекчилигине чейин ушул жерде көп жаштыгыбыз, өмүрүбүздүн жакшы күндөрү өттү. Бул жерде жөн гана студенттик күндөр эмес, жөн гана мугалимдик күндөр эмес, ушул жерде ал кезде үй бүлөлүү болуп калган кез, жеке квартирада турабыз. Ушул жерден короосун шыпырып, дворник деп коет. Ушул жерде күзөттө туруп түнкүсүн. Анткени стипендия эчтегеге жетпейт. Анан далай кызыл күндөрдүн баардыгы ушул жерде өткөн. Кечке чейин сабак, кечинде тренировка, түнү менен таң атканча күзөттө турасың, эртең менен уйкуң канбай кайра сабакка барасың. Жашыраак балдар менен окуп аткандан уят болбойн деп, аларга үлгү болоюн деп жанталашып окуйсуң, сабактардын баардыгы тең. Анан бул дене тарбия институтунун бир өзгөчөлүгү ар тараптуу даярдайт да. Бу жерде медицинадан да, биохимиядан дагы, гимнастика деп коет, ар тараптуу дене түзүлүш. Ал эмес музыкальный. Ошол кезде таң калабыз, музыкальный ритмика деген сабак бар эле. Эми таң каласың, көрсө чыны менен дене тарбия, маданияттын баардыгын тең ушул жерге камтыган экен. Ошон үчүн бул окуу жай мынакей ушунчалык көзүңө жылуу учурайт, ушунчалык жаныңа жакын көрүнөт. Анткени көксөп жүрүп жеткен окуу жайды окуп бүткөндөн кийин азыр турмуш шартка байланыштуу бөлөк жерде эмгектенип атабыз, бирок ушул көчөдөн бойлоп өтүп баратканда кадимкидей жакшы күндөрдүн баары эсте калат, студент күндөр. Эмгек сіңірген машыктыруучу Кыргыз Республикасынын. Ошол учурда күчтүү илимпоз болгон. Бу Москвадан атайын аспирантураны окуп, ошоктон жактап педагогика илиминин кандидаты болуп келгенде, ошондон бери бизде футбол кафедрасында иштеп,
ağa okutuvchi болуп, анан кийин кафедра башчысы болуп иштеп келди. Анан чоң мелдештерди уюштуруп, жаштарды тарбиялап, окутуп, машыктырып, абдан такшалып келген күчтүү адис болуп чыкты да. 93-жылы биз чоң конференцияны уюштурдук. Эмеде спорт комитет тарабынан Райымбек Смарбек деген жигит агай чогуу өткөрөлү, уюштуралы, жардам бериңиз деп анан ошону уюштурганда ошол конференциянын негизинде китеп жазгыла деп бир спонсор келип мага кайрылды да. Анан ал китепти чыгара турган болгондо ал кризис болуп атат, чыгара албайм деп метип калды. Ошол мезгилде медет менен кезигишип калып анан сүйлөшүп отурсак, китеп жазып аттыңыз, эле эмне болду дейт. Анан китеп болбой калды, ошо спонсорум кризис болуп чыгара албай калды. Мен чыгарып берем деп анан ошол медет шымаланып аракет кылып тургандан кийин ошол китепти экөөлөп чыгарганбыз. Ошол китептин аталышы Манастан калган оюндар деп азыр көп адистер, жанагы окутуучулар, студенттер пайдаланып андан кеңири керектүү китеп болуп чыкты да. Жаш кездеги жактыруу, тунук махабат, алдыдагы асмандан да бийик болгон ой кыялдарды жөн гана көз менен көрүп түшүнүү оңой эмес. Аны жалгыз гана жүрөк көзү менен көрүп, сезе билүү керек. Каарманыбызга да анын келечегине ишенич билдирген, дайыма жанында колдоп турган инсан, тактап айтканда жубайы Айна Букуева болду. Мугалим өзү мындай психолог болот эмеспи? Түшүнүктүү. Анан эми баягы аны да түшүнө билиш керек да. Ал мугалимди дагы канчалык чарчап келет, канчалык жумуштан ушунчалык баягы нерв притоп эле кетет да. Анан келгенде аны түшүнө билип, анан кийин ал дагы үйгө келгенде кээде болот мындай эмеси жок, настроенияси жок келет да. Мен аны түшүнгөнгө аракет кылам. Анан кийин айтам да, сен деген үйгө келгенде эс албайсыңбы? Бүт нервтин баарын тышка калтыр. Үйгө келгенде эс ал депчи. Анан дагы ошондой түшүнгөнгө аракет кылат. Баары бир психологдор да. Ушул такыр эстен кетпейт. Бир квартирала 14-15 жыл квартиралап жүрдүк. Эки балабыз менен ичип жүргөндө ошондо айтты эле. Мен бир эле комната үйгө жетсем өмүр бою ыраазы болот элем деп. Бирок пенде экенбиз. Азыр уулдарыбыз өзүнчө турат, өзүбүз өзүнчө турабыз. Короо жайыбыз бар дегендей, дача-бача деп. Бирок пенде экенбиз. Анан дагы болсо деген эме жашырбаш керек экен, дагы болсо экен, дагы жакшырса экен дегенчи. Мынакей короо сарай бар, тиги огород бар дегендей, анан дача бар дегендей. Бош убакыт болуп калса, жер тырмап, жанагы пестициди жок, өзүбүзгө огороддон таза, экологиялык таза продукциялар менен ушу неберелерибизгечи түшүм алып ошолорду мындай кубандырганга аракет кылабыз. Айылдан чыккан ак бала мына ошону менен эле токтоп калган жок. Алыскы Москвадон да мыктылыгын аныктап, үй бүлөсүн эч кимден кем кылбай багып, ошол эле учурда азыркынын алдыңкы деген спортчулары менен ат салышып окуду. Ректораттын чечими менен бир добуштан окумуштуулар кеңешинин жыйыны менен Москва шаарындагы физкультура илимий изилдөө институтуна аспиранттарга жиберилген. Бир жылдык стажировка өткөндөн кийин ошол 83-жылы Москва шаарындагы илимий изилдөө физкультура институтунда тапшырып, 1988-жылы ийгиликтүү аяктап аспирантураны, 89-жылы ошол Москва шаарында илимий диссертацияны жактап, ошондон бери Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институтунда жөнөкөй мугалимден декандан орун басарына чейин кызматтарды аркалап келип, 1996-жылы юридикалык билим алгым келип, ал кездеги Кыргыз Орус Славян университетинин юридика бөлүмүнө тапшырып, 2 жылдык ошону ийгиликтүү аяктагандан кийин деканаттын сунушу менен ошол өтүнүчү менен сунушу менен ошол Славян университетинде юрфакта декандан орун басары болуп кызматта калдым. Ал жерде 2008-жылга чейин 10 жыл
кызмат кылып, анан 2008 жылы футбол федерациясынын чакыруусу менен ошол футбол федерациясынын борбордук комитетинде ошо кызмат кылдык. Андан кийин 2012 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин ошол Кыргыз улуттук университетинде Жусуп Баласагын атындагы эмгектенип келатабыз. Бул аралыктардын ичинде, бул аралыктардын арасында 1991 жылы доцент деген наамды, 2015 жылы профессор деген наамды окумуштуулар кеңеши менен жогорку аттестациялык комиссиянын чечими менен ушундай илимий даражаларды алдым. Ал эми Москва шаарынан келгенден кийин ошол кезде 1994-95 жылдары жаңы союз кулап, суверенди өлкөлөрдүн өз алдынча тагдыры жакшы чечилбей жаткан кезде баардык эле багыттардагыдай экономикада да, саясатта дагы, социалдык жакта дагы өтө көп мүчүлүштүктөр болуп аткан. Ошондой мүчүлүштүктөрдүн бири биздин спортко дагы, ошонун ичинде спорттун ичинде футболго дагы таасирин тийгизгендигине байланыштуу. Ал кезде биздин футболубуз өтө бир төмөнкү деңгээлде деп айтсак болот. Анан ошон атайын адистештирилген окуу жайды бүтүп келгенден кийин ошол футболго бир кичине салымыбыз тийсе экен деген максатта биздин негиздеш тарапташтарыбыз менен, жора жолдоштор менен 1994 жылы ушул кичи футбол деген бар экенин дүйнөдө, ушул кичи футболду Кыргызстанда жайылтып көрсө кандай болот деген негизде 95 жылы ушул кичи футболду түптөп. Алгачкы ийгиликтер мына ушинтип башталды. Айталы дегеним, ошол эле жылы тез аранын ичинде кичи футбол боюнча курама команда түзүлдү. Ошондой эле Медетбек Букуевдин каржылоосу менен 1995 жылы команда алгачкы жолу Азия чемпионатына барып, жакшы жыйынтык менен келет. Зал кичи футбол ойногонго такыр ылайыкташтырылган эмес. Анткени мына бул төшөлгөн арман деп коет, асты цемент. Анан цементте абдан мындай кичи футбол аябай бачым ыкчам оюн болгондо окшочу. Катуу күүлөнүп келип, кайра токтоп эметкенде төшөлгөн жер аябай туура эмес болгон үчүн көп травма алышат. Тизеси чыгып кетет, томуктар чыгып кетет. Ошон үчүн айла жок, атайын жумшак жанакындай төшөлгөн залдарда ойнойт да. А бу жерде болсо айла жок, ушуга да өткөнгө туура келди да. Анткени жок болгон үчүн ушуга да биз сүйүнүп, ушуну дагы болгону дегенбиз. Анан 95 жылдан баштап мына ушунда башталган. Чемпионат Азия болгондо ошонун кишинин эмгегин айтпай кетпесек болбосо керек. Өзүнүн ушу тумушта жашаган 3 комнат квартирасын үй бүлөсү менен кеңешпей туруп, ошону банкка коюп акча алып, ошо чемпионат Азияга катышып келген бул эрдиги деп эсептейбиз. Ал кезде кызуулук менен мына биринчи Азиянын чемпионатына катышат экенбиз деген жанагы ички сезим өрөп көп, андай көп байкалган эмес. Анан кийин келгенден кийин баардыгы тең шаабайың сууп, бай келип орунга жетпей келсең, анан кийин ойлонуп келген бияка келип, банк аркылуу мына жакындап калды, мына жакында квартирасынан айрылабыз деп өзүбүз 14 жыл жеке квартираларда темселеп жүрүп, араң жеткен квартирабыздан эми айрылат экенбиз деп уйкусуз түндөр дала эле болгон. Аны билгенден кийин келинчегибиздин ортобузда эмне үчүн мага айтпайсың деген сөздөр да болгон, бирок катуу кеткен жокпуз. Ал өкүнүч жактары. Ал эми кубаныч, ал эми ошол кетирген же болбосо ошо жумшаган күч аракетибиз, жанакындай нерв, стресс болгон учурларыбыздын баары тең акталат экен. Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң массалык бул эми ушундай суроо 1-2 жыл болду. Быйыл 20 жыл болсо 2018 жылы социологиялык опрос деп коет го, ушундай социологиялык жактан ошо спорттун түрлөрүнүн ичинен кайсы спорт өтө массалуу, кайсы спорт дегенде биздин ушу кичи футбол Кыргызстанда биринчи орунду алган экен массалуулук жагынан. Бирок бул мелдешке барууда эч кандай колдоо таппаган агай каражаттын аздыгынан тун уулу Нурдин Букуевди калыс катары мелдешке алып кетет. Бала кезинен футбол дүйнөсүнө аралашып, калыстык кылган Нурдин Букуев бүгүнкү күндө көптөгөн мамлекеттерде өткөн дүйнөлүк чемпионаттарда калыстык кылып келүүдө. Мына
16 жашта болчумун. Эми мектепти бүтүп келаткан кез болчу. 10-11 класстарда болчумун. Баягы 10-11 класста болуп аткандыктан, окуп аткандыктан окууга көбүрөөк көңүл буруп, ойночу карьера деп койсо болот. Баягы ойночу тажрыйбаны кичине алыстатып ошо футболго көңүл билимге көбүрөөк басым жасалып аткан кез болчу. Бирок кантса дагы ошо калыстыкта мына ошол кездер башталып келаткан. 96-жылдан бери 2006-жылы биринчи жолу эл аралык даражага ээ болгом, FIFA калыстык даражага. 2007-жылы биринчи эл аралык мелдешти тейлеген болчумун. Бул деген Япониянын Токио жана Осака шаарларында өткөн Азия чемпионаты болчу футзал боюнча. Ошол менин тажрыйбамдагы менин калыстык өмүрүмдөгү эң биринчи мелдеш болуп эсептелет. Биздин ошо улуубуз Нурдин Коев дүйнөлүк 3 чемпионатта, дүйнөлүк чемпионаттар өзүңүздөр билесиздер 4 жылда бир өтөт. Ошондо 12 жыл катары менен 3 чемпионатты Бразилияда, Колумбияда, Таиландда өткөн чемпионаттарда калыстык кылып, Колумбияда финалдык оюнга чейин калыстык кылды. Андан тышкары Азиянын 9 чемпионатында ошол башка калыс катары катышып келатат. Мен ойлойм, бул биздин эле үй бүлө үчүн эмес, бул кыргыздын сыймыгы, кыргыз үчүн, кыргыз кичи футболу татыктуу жалаң эле футбол талаасында эмес, калыстардагы биздин кыргыз мамлекетибиздин ордун татыктуу алып келатышат. Ооба, спорт чөйрөсүндө эмес, жашоодо калыс болуң эмес. Айтайын дегеним, мындай жоопкерчиликтүү кызмат кез келген адамга буйра бербейт. Ал үчүн ар тараптуу мыктынын мыктысы тандалат. Нурдин Букуевде болсо айтылган сапаттын баары бар. Бул өз кезегинде Медетбек агайдын кандай мыкты тарбиячы экендигинен кабар берет. Ал эми каарманыбыздын кичүү уулу Нурбек Букуев болсо эл оозуна алынган дарыгер. Сен дарыгер болушуң керек, сен дарыгер болосуң. Сен дарыгер кылабы, сен шыгың бар деп эле ушинтип кулакка куя берчү да. Анан ошентип жүрүп эле мен өзүм дагы көнүп калдым ошол ойго. Анан 5-6 класста да өзүм дагы айтып баштадым да, мен дарыгер болгум келет, врач болгум келет деп. Ошентип жүрүп эле көбүрөөк биология, химия сабактарына көңүл буруп, ошентип жүрүп эле ошол медакадемияга тапшырып калдым да. Анан окуп баштаганда өзүмө дагы жагып баштады ошол дарыгер болгону. Адамдар менен кандай иштеш керек, ошол адамдар менен кантип дарылайсың, ошол ыкмаларын баарын үйрөнүп, ошентип жүрүп, анан акыр аягы ушундай дарыгер болдум да. Элине ак кызмат кылып өмүрүн кечи футболго арнаган Медетбек агай жубайына дал жолдош, уулдарына, неберелерине үлгүлүү ата. Анын бул сапаттарынан таасир алган окуучуларынын айрымдары агайды өкүл ата кылууга да жетишкен. Баягы кыргыздарда өкүл ата кылып шайлайт, ошо өкүл атам деп айта алам. Анын үчүн өкүл ата кылганымды дагы ушу футбол кафедрасында болсо дагы өзүм ал агайга мындай тактыгына, билимдүүлүгүнө, адамгерчилигине ошо өкүл ата кылып шайлап алганбыз. Башка агайлардан өзгөчөлөнгөндүгү ушу студенттерге кылган мамилеси, анан чынчылдыгы, анан сабак берүүсү менен өзгөрүлүп турчу да убагында. Мен өтө кубанычтамын ушул кесипти тандап алганыма. Мугалим деп айтканда, мугалим, эгерде татыктуу болсоң ошол кесипке, ошол кесиптин өтөөсүнө чыксаң, ошол кесипке байланыштуу өмүрүңдү туура багыттай билсең, өзүңдүн жүрүм турумуң менен, элге болгон мамилең менен, айлана чөйрөгө, өсүп келаткан муундарга болгон мамилелериң менен эгерде туура жүрсөң, мен ойлойм, мугалим мөмөлүү дарак деген таптаза, таптак айтылган сөз экендигине дагы бир жолу ынанып атам. Чыныгы дили менен спорттун өнүгүшүнө салымын кошкон Медетбек агай өзүнүн жөнөкөйлүүлүгү менен элибиздин жүрөгүнүн ордун алды. Бар болуңуз, Азиянын алдыңкы инсаны Медетбек Букуев. Айсулу Гайбула кызы, Курманбек Шаршенбеков, мугалим мөмөлүү дарак, ЛТР үчүн.